Жалпыңыздарга салам, ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз шаар тургундарынан үйдү ким башкарыш керек деги эле аял киши жумуш иштөөгө милдеттүүбү? Ушул тууралуу мырзалардын жана айымдардын оюн угуп көрмөкчүбүз. Анда эмесе баштадык. Азыркы учурда саламатсыздарбы? Аял киши иштегенге милдеттүүбү? Иштеш керекпи? Азыркы учурда аял киши менин оюмча жок, туура эмес деп элем. Эгерде сиз аялыңыз иштебей үйдө отур деп дегенде каршы чыкса, сиз эмне кыласыз? Иштетесизби же такыр иштетпейсизби? Эми өзүнүн неме кылат, турмуш өзү кандай, өзүнүн желаниясы кандай болсо, ошого иштейм десе иштетебиз, иштей бер деп. Иштебейм десе кыйнагы жок. Сиз демек үйүңүздү өзүңүз багып кеткенге жетет э? Негизи азыркы заманга жараштуу болот. Иштесе эмнеге деп болбойт экен болот. Конечно, иштесем. Жолдошуңуз иштебей үйдө отур десе, сиз көз карашыңыз кандай ошого? Ага мен каршы болмокмун. Анткени ар бир адам өзүнүн, как сказать, өзүн проявлять этиш керек да, эмедечи. Демек үйдө отурганга каршымын. Үйдө отурбай эле ар бир адам өзүн самореализация болуш керек деген ойдомун. Иштеп, өзүн көрсөтүп, карьера кылып, эмнеге болбош керек экен. Аял эркек деп бөлгөнгө мен көз карашым каршы да, бөлгөнгө. Оюңузду айтыңыз. Иштейм. Эгер келечекте жок. Макул болбойсу, иштейсиз баары бир. Ой, сейчас аялдар иштеген эле жакшы, анткени эркектер не могут работать вообще никогда. Эгер жок, иштебей үйдө отур деп тыюу салса кандай карайсыз ошого? Анда, конечно, только за эле демекмин. Өзү аял зат үйдө эле отурганы жакшы да. Эгер табылса макул. Конечно, да, только за. Үйдө эле отурганы же Нет, работы, мне кажется. Да. Если Жок, иштебей деп. Тогда дома буду сидеть. Ну, если жена хочет работать, пускай работает. Если это ей не мешает. Если хочет собой заняться, пускай занимается. Ну, толку сидеть дома я не вижу. Финансами лишними не бывает. Пускай работает. Билбейм, ар кандай болот ситуацияда. Негизи бирок иштеген эле тура го дейм. Эгер сизди жолдошуңуз иштебей үйдө отур деп тыюу салса кандай көз карашта болосуз ошого? Иштеп эле жүрүм, нормально все. Эгер тыюу салса макул демексизби? Туура эмес го негизи, ограничивать эткенге. Иштеш керек. Негизи аял киши иштебеш керек да. Азыркы жашоо шартына караганда иштеш керек болуп атат. Туура да, ошол. Үй бүлөнү эркек киши башкарабы же аял киши башкарыш керек? Мисалы аялдарды акылдуу деп коебуз го. Үй бүлөнү негизи биздин мусулманчылык боюнча эркек киши башкарыш керек. Бирок ал деле ушул жашоого жараша аялдар башкарып кетип атат. Туурабы? Ошондой болуп атат, жашоо аябай кыйын болуп атат азыр. Эми эркектер баягы бул мынтип атышпайбы? Аялдар төргө өтүп алды. Аялдар баягы эркектин кызматынын баарын ээлеп алды деп. Айткандай эле эркектердин жумушу аз да. Илгери чынында эле жашынакай эле иштеп багышчу. Мал бар болчу айылда, шаар ичинде көбүнчө өнөр жайлар иштечү. Бүт завод фабрикаларда эркектер иштеп эле багып аткан. Эми азыр жашоого шартына караганда мынакей ошондой болуп калып атат. Ошондой болуп калып атат. Айла жок. Надо делать то, что хочется. Если хочет работать, то пускай работает. Если не хочет, то пускай дома сидит. Женщины разные бывают. Азыр мисалы 21-кылымда кандай ойлойсуз? Үй бүлөнү аялдар башкарып жатабы же эркектер башкарып жатабы азыркы учурда? Азыркы учурда, я думаю, то, что у нас больше патриархат, но по идее равноправие должно быть. По идее, да. По идее сейчас не должен кто-то главным быть, либо девушка, либо мужчина. Должны равными быть все. Иштеш керек? Эми здоровьясы болуп турса иштеп турган жакшы да. Тең тайлашып эле эркектер мененчи. Анан эмечи керек? Азыркы учурда кандай ойлойсуз? Азыр 21-кылым үй бүлөнү ким башкарып жатат? Аялдар башкарып атабы же эркектер башкарып жатабы? Менимче аялдар болуш керек. Я. Бирок эркектер сыйлаш керек да. Аял өзүнүн ордун билиш керек. Ошондой деп ойлойм. Эркектер туруш керек. Кудайдан кийин эле эркектер да, эркектин үйүнө аял зат анан бала бакча деп айтышат. Негизи эркектер иштеш керек го. Аялдар үйдө Мага карап дегендей. Эгерде сиздин аялыңыз жок, мен иштейм деп аябай Өзүнүн укугу, эгер убактысы болуп эметсе иштесе
Шартқа байланыштуу да. Шартқа байланыштуу. Шарт болуп турса, иштей берсе эле жакшы го, менин оюм боюнча. азыр мисалы 21 кылым үйдү ким башкарып жатат көбүнчө, эркектер башкарып атабы же аялдар башкарып атабы? Азыркы убакта эми ар кандай да семьяда Коомчулукта көпчүлүк пайыз кандай көрөсүз? көпчүлүк пайызы бизде эми эркектер эле башкарат. Жакшы да бизде. Алдыда эле. Мынакей ардактуу көрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте жогоруда шаар тургундарынын оюн угуп алдык. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.